ачкадан өлсө, алып түркүн тамак, сапатсыз тамакты кыйып жеп өлүшүп атат адамдар. Бул энергия алабыз деген тамак кайра бизди энергиябызды алып салып, көп түркүн ооруларга алып келип атканы баарыбызга маалым. Эми ачка болуп дарылануу ушул баардык ооруларга каршы күрөшүү, өзгөчө ашыкча салмак жана токсиндерден кутулуу. Мунун баардык сезонда жасаса болот. Жайында болобу, кышында болобу. Эң жакшысы мынакей азыр күз убакта жылуудан суук өтүп, жаткан убакта жакшыраак деп айтылат. Эмне дегенде ушул убакта көп оорулар пайда болот. Анткени биздин организмибиз азыр суукка адаптация болуп, ошояка каршы күрөшүп отуруп, иммунитет түшүп кетип, түркүн вирусный грипп болгондо ошодон мына ушул убакта иммунитетти көтөрүп, жалаң эле суу ичип, жатып алып дарыланган абдан жакшы. Өзгөчө мынакей өтө ызык убагында жана чаңкып, суу ичкиң келип, кыйналып турган убакта, энергияны күндүн нуру тердеген алып койгон убакта бир аз кыйыныраак болот деп айтылат. Мына ушул убакта келип жакшынакай болуп, ден соолуңарды чыңап, арыктап келсеңер, абдан жакшы болот. Андыктан оорубагыла. Ассаламу алейкум.